Bir zamanda bir adam pazarga barıp kul satып алат экен. Кул сатып алардын алдында баягы кул сатуучу айтат экен. Сиз муну албай эле койсоңузчу, жакшыраак болот. Бул кул кичине начарраак. Десе баягы эмнеси начар экен? Караса күйлү күчтүү экен, баягы оокатка жарамдуу экен. Десе баягы айтат экен, бул кичине чагымчыраак, бузукураак. Бул кай жерде жүрсө адамдар менен урушуп, талашып ушуну бузукулук кылат. Десе, эми мындан бузукулугунда эмне зыян болмок эле. Бул кул да. Кул мага эмне кыл, кожоюнга эмне кылмак эле дейт экен дагы. Баягынын сатып алып үйүнө келет экен. Бир нече убакыт өтөт, баягы субханалла кулбай оокатын кылып, мындай карап коет, мындай карап коет. Караса бар жакшы эледей көрүнөт. Анан баягы бир күн эле баягы кул өзүнүн бузукучулугун баштады дейт. Өзүнүн кожойкесине келип туруп, андан сурайт экен. Кожойке, сиз кожоюндун эмнегедир начар мындай бир сиз байкаган жоксузбу? Сизге начар мамиле кылып баштады. Десе, баягы кожойке ооба эмнедир нервный болуп жүрөт, бир башкачараак болуп жүрөт десе, мен билем анын эмне экенин дейт экен. Десе, кандай десе айт экен, кожоюн бир экинчи аял алайын деп жүрөт окшойт. Сизден башканы алайын деп атат окшойт десе эле, баягы кызарып кетти дейт баягы кожойкеси. Апи ал кандайчы ушундай кылсын десе, кожойкеси мен бир жакшы бир жолун билем дейт экен. Кандай жолун билесиз? Десе, баягы кул айтат экен, бул жакын жерде бир бакшы бар. Ошол бир аз нерсе менен, бир аз акчага эле окуп берет дагы, анан сиз күйөөңүз сиздики болуп калат. Анын эмне керек экен десе, бир тал сакалын алып келиңиз дейт экен, бир тал. Анан кандай калып аласыз? Эми түн ичинде уктаардын алдында акыры мындай эмне менен бычак менен кесип алыңыз, жазып бустар эме менен кайчы менен кесип алыңыз дейт. Десе баягы аял көңүлдөнүп калды, макул дейт экен, бүгүн кечээ иншалла алып берем сага. Анан бакшы менен жакшылап сүйлөшүп койду, мен акчаны заранее берип койду, акчасын берип даярданып. Анан ушинтип эле турса, бир мезгилде баягы кул кожоюнда келди дейт. Кожоюн дейт. Сиз абайласаңызчы. Эмнегедир кожойке начарраак болуп турат. Сизге бир душманчылык кылып койбосун. Сизди бир экинчи аял алат деп ушундай бир күмөн кылып жүрөт окшойт. Анан кол салып койбосун сизге. Дейт, карап туруңуз бүгүн түнү. Дейт, анан мындай кооптонуп калат экен да. Кул эмне сүйлөй бермеген да, анан бир кечине жатаар алдында кооптонуп, мынтип ачып коюп турат экен. Анан мындайына көрүп жатканда, коңор тартмыш болуп турса, баягы аялдын күйөөм уктап калды го деп кайчындап келип, мынтип эмесине келет, сакалына келет эле баягы шап колдон кармайт экен да. Ай, сен мени өлтүрөйүн деген экенсиң да деп туруп, баягыны алган колунда турган эмеси менен бычагы менен баягыны сайып салат экен баягы. Мынаса деп туруп ушунча болгон эле баягы кул ошол замат баягы аялдын бир туугандарына чуркап барып айтат. Кожоюнум силердин карындашыңарды өлтүрүп салды дегенде, баягы эмне кылды, чуркап келишти да, сен биздин кызыбызды өлтүрөсүң, карындашыңды баягы кишини өлтүрүп салды дейт. Мынакей дейт, силер биздин балабызды өлтүрүп салдыңар деп эки уруу, эки үй, анан ушинтип урушуп да бир килейген бир мамлекет согуш болуп кетти дейт. Чагымчынын ушул пайгамбар саллаллаху алейхи айтат бирне. Кандай деп айтат экен? Ким аялды күйөөсүнө же кулду кожоюна каршы турса, ал бизден эмес, же мусулман эмес, мусулмандын катарында эмес да. Бир үй бүлөгө, бир адамды тукурган адам, бири-бирине ушундай бир адамга бузукучулук кылгандар эмне экен? Субханалла, бул бизден эмес экен. Мен дайыма айтам. Эркек менен аялдын ортосуна мындай кирбеш керек.